бир нерсени туура түшүнүбүз керек. Бүгүнкү күндө бардык маселени чечүүчү фигура бул мугалим. Ошол эле кечээ эле мына 7-8-inde окуу китеби боюнча чоң конференция болду. Ошол жерде да айттык. Эгер мугалим жакшы болсо, китептин жаманы деле проблема эмес. Ал өзү жакшыртып коет. А мугалим жаман болсо, китептин жакшысы маселе чече албайт. Аны мугалим жаман колдонот. Анын пайдасын көрө албайт деген. Негизги ролду бул мугалим ээлейт да. Анткени мугалим бул сабактын режиссеру, сабактын дирижеру, сабактын сценаристи деп айта алам. Мугалим анчалык өзүнө максат коюп сабагын пландаса, сабак ошончолук жемиштүү болот, натыйжалуу болот, көркөмдүү болот да. Мугалимдер жалаң гана кагаз толтуруп отчеттор менен болуп калганда, мугалимдин бүгүнкү күндө креативность азыраак. Эмнеге тетигилер талап келген маселе беребиз дейт да. Ошондон бүгүнкү күндө кайсы бир изилдөө чыкты өткөндө. Бизде Кыргызстанда эки абдан чоң нерсе бар экен да. Онлайн билим берүүдө, дистанттык билим берүүдөгү эң негизги критерий бул мугалимдин жана окуучунун отурактуулугу, жеке жоопкерчилиги. Бизде именно ушул жок экен да же. Мыкты тажрыйбаларга бир шыктандыруу берилбегендиктен, ошол тажрыйбаларга бир өзгөчө маани берилбегендиктен, ошолор өсүп өнүгө албай биздин улуттук педагогикабыз калып калып атат да. Администрация тараптан колдоо керек. Эгер ошол мугалимге бир эркиндик берип, эки жака бир семинарларга катышуусуна шарттар түзүлүп, материалдык жагынан болобу башка жагынан шарттар түзүлүп берилсе, анда ал мугалимге да бир чоң колдоо болмок да. Билим берүүнү, инвестициянын бардыгын мектепте бир гана мугалимге салыш керек. Мугалимге акча коротуш керек. Ошондо ал мугалим жүздөгөн, миңдеген окуучуга таасир өткөрөт. Бул чындыгында практикада бар. Мисалы, кандай мугалим окутса, анын окуучулары деле ошондой болуп чыгат да. Ошондуктан билимдүү мугалимдер билимдүү окуучулар чыгарат. Инновациялык методдорду, жаңычыл методдорду колдонгон мугалимдерди мамлекеттик деңгээлде мыйзамдуу борборлор аркылуу аларды коргоп, алардын идеяларын башкаларга жайылтышка мамлекет өзү кызыктар болуп жардам бериш керек. Ушундай жаңы ойлоп табуучулар болсо дагы аларга кайсыл бир деңгээлде категория берип, маяналарына кошулуп, андан сырткары эл аралык окуу борборлорунан өзүнүн санариптик билимин жогорулатса, Бул аралыктан окутууда эң биринчи очурда мугалимдин бул квалификациясын көтөрүү зарыл. Билимин көтөрүп, кандай гана шарттуу болбосун, мугалим даяр болушу керек. Деги эле ошо инновация деген эмне, ошол суроолорго жооп издеп, мектеп базасында жана окутуудагы негизги маселелерге же болбосо ошо окутуу системасына кандай инновацияларды киргизүү жөнүндө маселелерди карап чыгып атабыз. Азыр бир күчтүү мугалим, инноватор мугалим, бир целый мектепти алдыга тартат. Бир күчтүү мугалим целый 200 баланы жакшы мектептерге, жакшы университеттерге өтүшүнө жардам бере алат. Мугалимдердин абруюну көтөрүштү каалайбыз да. Биз жөнөкөй эле мугалим болушту каалабайбыз.